Assalamu alaikum, кандайсыңар? Бүгүнкү сабагыбыз доставка процесси боюнча болмокчу. Мен айтып өткөндөй, сатып алган товарларыбыз эгер жолдо кетип атса, бул грузовикте болот деп айтканмын. Азыр кирип көрөбүз, баарын көрсөтүп берейин. Мисалы, грузовикке киргенде ушул сатып алган товарларыбыз чыгат, ылдыйга түшөбүз. Булардын ар бирин көрүп турабыз, кайсыл товар кайсыл жерде келип атканын. Мисалы, мен эң биринчи мынакей бул жерде наушник заказ кылганмын. Бул уже доставлено деп турат, жетиптир. Ал үчүн бул жерде галочка турат. Ушул жердеги кара жазууну басабыз. Кара жазууну басканда мынакей бул жер уже сатып жаткан магазинден баштап менин адресиме чейин жеткирип берилди. Бул жерде датасы птичка турат. Анан ылдыйга түшсөк, бул жерде да айтып атат, ушул адреске жеткирип берилди деп птичканын сүрөтү турат. Анан кийинкиси ушул жерден көрүп турабыз. Анан кийинкиси бул жерде бул браслет боюнча айтып кетсек, бул браслеттин мынакей грузовиктин сүрөтү турат. Бул жолдо баратат дегенди билдирет. Жанында кара жазууну басып киребиз. Киргенде мынакей грузовик жолдо баратканын биз көрө алабыз. Мынакей. Бул жактан алыстан келип атыптыр. Мынакей. Ушул жол менен пока жете элек. Бул жерде да ылдыйга түшсөк, грузовиктин сүрөтү турат. Жете элек бул адреске чейин. Анан кийинкиси жеткенде птичка болуп калат дедик. Бул немелер дагы, балыктар да, игрушка дагы жолдо баратат. Мынакей. Грузовиктин сүрөтү турат. Ылдыйга түшкөндө дагы бул жер доставлено боло элек. Ушул мисалы ушул доставлено болду да наушник. Эгер бул складка жетти, складтан товар мисалы бүгүн жетти, бүгүн чыкса, бул уже бул товарым жолго чыгат, бул биринчи келип калат да. Товардын Кыргызстанга келиши ушул жерден билебиз. Мынакей бул биринчи келет. Андан кийин бул браслет жетсе, бул экинчи келет. Ушундай болуп келип калат. Эгерде булар мисалы эртең бүрсү күнү баары тең жетип калса, товар 3 күндөн кийин чыкса, баары чогулуп 3 күндөн кийин жолго чыгат. Ошондо Бишкекке баары чогуу келип калат. Мынакей. Бул боюнча дагы айтсам, бул неме резинкалар дагы жолдо баратат. Вот. Кирип көрөбүз. Грузовик жолдо кетип атат. Биздин адрес бул жакта мынакей. Мынакей бул грузовик бул жерге жеткенде, бул жерде птичка болуп калат. Ошондо биз көрүп турабыз ушинтип картадан. Мынакей. Картаны жылдырып көрсөк болот. Бул товарлар боюнча биз бул жерден көрдүк, грузовиктен. Ал эми ылдыйга бул СМС немесине кирсек, бизге мынтип магазиндер жазып турат, тынбай. Ар бир магазинге кирсек, мисалы, бул сиздин товарыңыз, ушул адреске жеткизебизби, неме кылыптыр, ушул адрес туурабы деп жазып турат. Подтверждать этип турабыз аларды. Анан кийин мынакей грузовиктен сообщение келет. Эгер сиздин товарыңыз жолго чыкты, сиздин товарыңыз жетти деп, мисалы, наушник жетти деп чыгыптыр. Булар жолго чыкты деп келген. Бардыгы ушинтип бизге келип турат.